Жыл айланып Курман айт майрамы кирип келди. Эртең адаттагыдай бир топ малы жан курмандыкка чалынып, анын эттери кедей кембагалга тууган туушканга таратылат. Бул негизи Курман айттын бизде калыптанып калган версиясынын жакшы жактары, позитивдүү өңүттөрү. Мен бир аз башкачараак жагын сөз кылып берейин, бир аз илимий, кызыктуураак дейин. Негизи эле курмандыкка чалуу, кандайдыр бир нерсени курмандыкка чалып Кудайга сунуу, балким кан агызуу союп, бул түшүнүктөрдүн, бул жөрөлгөлөрдүн исламий принциптер менен канчалык шайкештиги бар. Исламдын негири уңгусунан исламдан келеби же исламга башка маданияттардын таасиринен келип калганбы деген суроолордун тегерегинде бир аз сөз кылалы. Негизи эле күчү жеткен ар бир киши мал союп этин таратыш керекпи деп сурашы мүмкүн. Жок, бул шарт эмес, ачык айтыш керек. Бизде калыптанган версиясы боюнча эмес, эми жалпы айтып атам. Чоң 4 мазхабтын 3-өүндө мисалы үчүн ажылга гана тиешелүү бир жөрөлгө, биздин Ханафи мазхабында деле жарымына жакыны алымдардын бул ажылыкта гана кылыш керек. Жөнөкөй кадимки шартта кылганга мажбурлоо жок, мажбур эмеспиз дегендей бир көз карашта. Анда эмне үчүн бул исламий бир ибадат катары бизде калыптанып калды десек, араб чөлкөмүндө, ислам жаңы биринчи келген чөлкөмдө бул курбандыкка чалуу, курбандык сунуу жөрөлгөсү, маданияты түшүнүк аябай кеңири таралган болчу. Коңшу географияларда дагы керек болсо бизге эмнеге мынтип сиңишип кетти, бизде деле эски шаман маданиятынан жандан эски биз баштан өткөргөн, жашап өткөргөн маданияттардан калган таасирлерде деле улуу күчкө Кудайга бир курбандык сунуп берүү жөрөлгөсү бар болчу. Мунун бир канча мисалдарын сыңан кылышта дагы мисалы үчүн кезиктирүү мүмкүн. Кыскасы араб жарым аралында ислам келгенде бул жөрөлгө бар болчу, бул жөрөлгөнүн үстүнө ислам келди. Не үчүн исламда дебейли, мусулманчылыкта дейли. Мусулманчылыкта курбандык союп, ушинтип эт таратмай бир жөрөлгөгө жакшы бир жашаганга айланып кетти. Булардын көпчүлүгү ажылыкка тиешелүү аяттарда айтылат. Демек, бул жерден түшүнүүгө болот. Мурда азыр деле бир аз машакат бар. Мурда деле ушундай кыйынчылык, машакат менен ажыга жетип барган үчүн, Каабага жетип барган үчүн адамдар ал жерде келгендер жесин, ичсин, ач калбасын, энергиясыз калбасын деген маанайда болгон. Биз мисалы Курбан айтты кантип тоссок болот? Сөзсүз түрдө айбанды кесиресиздер. Сөзсүз түрдө малды союп, анын этин таратканга милдеттүү эмес. Мисалы Курбан айтта курмандык чалам деген бир ниетибиз боло турган болсо, ошонун акчасын деле муктаждарга берип койсок болот. Балким кээ бирлери бар, дарылана албай атат, кээ бирлери бар, баласын окута албай атат, же башка бирөөлөр бар. Суусунун, светинин акчасын төлөй албай аткандыр, мисалы үчүн. Ушундай коңшуларыбыз бар да, мисалы ошолорго деле тымызын берип койсо, бул курмандыктын ордуна өтөбү, сообу жазылат. Анткени бул боюнча бир аят айтайын, жакшыраак түшүнүктүү болот. Хач сүрөсүнүн 37-аят эгер мен жаңылбасам. Ал жерде анын башкача айтканда курбандыктын эти, каны Кудайга жетпейт. Кудайга жетчү нерсе силердин такыбалыгыңар дейт. Бул жердеги такыба сөзүн балким кеңири сөз кылыш мүмкүн. Бул жердеги мааниси менен айта турамсак, эл көрүүсүнөн узак, чын ыхластуу сиздин кылган ибадатыңыз дейт. Бул Кудайга жетип барчу нерсе, андыктан чын ыхлас менен эл көрсүн кылбай деле жөн эле акчасын берип койсо болот. Сөзсүз түрдө эт таратканга мажбур эмеспиз. Курбан айтта өзгөчө ошол кандайдыр бир жандыкты союп, анын этин таратыш керек деген жөрөлгөнү бул Кур'ан-ы Каримдеги бир икаяга, бул эски жөөттөрдүн азыркы яхуди түшүнүгүндө дагы, алардын китебинде дагы бар. Азирет Ибрагимдин икаясына таяндырышат. Бул кызыктуу бир факт. Ал жерде кыскасы икая боюнча кыскача айтып кете турам болсок, 100гө чыгып уулдуу болот Кудайдан тилеп отуруп. Мына ушул уулун Кудай кайра-кайра түшүнө илхам берип атып, түш аркылуу ушул уулуңду мен үчүн курбандыкка чал дейт. Акыры жанагы Ибрайым пайгамбар, Исмайыл пайгамбарды жетелеп алып барып, анын Кудай үчүн курбандыкка чалайын деп кекиртегине бычакты таяп тартса, бычак кеспей коюп, анан
көктөн bir чоң кочкор түшүп, аны союп курбандык кылып, мен сени сынап көрдүм эле, мындайча айтканда, чындап мага чын ыкластуу бир кулсуңбу же андай эмессиңби, мен ушуну сынап көрүш үчүн сага ушундай кылдым эле деген экен деп, кыскасы ушул окуядан кийин кандайдыр бир айбанды союп Кудайга курбандык сунуу жөрөлгө ушуга таянат деп айтат. Негизи биз бул окуяны, икаяны туура талдашыбыз керек. Себеби ислам сыяктуу адамдын жаны кол тийгиз эң башкы ыйыктардын бирөөсү болгон динде балаңды союп мага өзүңдүн чыныгы кул экенин далилде деп Кудай пендесине мындай оор жүктү жүктөбөйт. Бул исламдын негизги принциптерине каршы. Демек андай делген эмес. Кантип түшүнүшүбүз керек бул жерде? Символикалык маанилерге өтө көңүл буруш керек. Бул жерде Ибрагим пайгамбар сыяктуу биз бир кул катары Кудайга өзүбүз эң жакшы көргөн, өзүбүз эң сүйгөн, такыр кол тийгиз, эч бир нерсеге ыраа көрө албаган, такыр кол тийгиз деп эсептеген нерсебизди Кудай үчүн садака чаба алабызбы, чаба албайбызбы? Ушул маанилүү. Бул жерде символикалык турда ушул маани айтылган. Ушул маани берилгиси келген. Мисалы кандай? Бүгүн биздин өлкөдө коррупциялык схемалар менен аябай көптөн бери күрөшүмүш болуп башыбыз ооруп келатат. Мисал айтайын, мен бир чоң кызматта болсом, менин $10 миллион бир кызыкчылыгым бар. Ал жер бирок бир тараптан элдин кызыкчылыгы элге да акыйкат иштеш турат. Мисалы үчүн элге да Кудайга жаккан. Мен акыйкат иштеп бул жакты тандай турган болсом, менин мисалы үчүн ал $10 миллион, $100 миллион кызыкчылыгым жок болот. Билгизбей элге жалган айтып окшоштуруп туруп жанагы $10 миллион, $100 миллиондук ишимди өзүмө имерип ала турган болсом, алар бир-эки сүйлөйт калат дейм. Ушундай бир позицияда турсам, мисалы үчүн. Мен Ибрагимдин ордундамын, Ибрагим пайгамбардын. $100 миллион кызыкчылыгым тырнакчанын ичинде Исмайылдын ордунда. Ал эми ак иште ак эмгек кыл деген версия, ал жердеги менин тандоом бул Алланын ордунда турат, мындайча айтканда. Мен ушул жерде Алла үчүн, Алла Таала үчүн, акыйкат иштеш үчүн, элим үчүн $100 миллион өзүм жеке кызыкчылыгым садака чаба аламбы, чаба албаймбы? Азирети Ибрагим пайгамбардын окуясы мына бизге ушуну көрсөттү. Ушул жерде адам өзүнүн жеке кызыкчылыгы канчалык ширин көрүнсө да, канчалык укмуш 100 жылдап күтүп анан көргөн баласы болсо дагы, Алла үчүн, акыйкат үчүн өзүңүн жеке кызыкчылыгыңа садака чаба аласыңбы, курмандыкка чала аласыңбы, чала албайсыңбы деген маанини, терең маанини берген болчу. Андыктан малды эмес, өзүбүздүн нафсибизди, өзүбүздүн ичиндеги жамандыкты садака чапканды, курбандыкка чалганды насип кылсын дейли. Курбан айт майрамыңыздар куттуу болсун.